Жеңил унаанын айдоочусу скутер айдоочусун сүзүп качып кеткен. Бишкек шаарында жеңил унаанын айдоочусу скутер айдоочусун сүзүп жол кырсыгы болгон жерден качып кеткен. Күбөлөр тарабынан жөнөтүлгөн видеодон көрүнгөндөй, кагылыш учурунда скутер айдоочусу унаанын үстүнөн учуп өтүп, андан соң башка бир унааны сүзүп кеткен. Алдын ала маалыматтарга ылайык, жабырлануучу жеңил жаракат алып, өз алдынча ордунан тура алган. Скутер айдоочусунун айтымында, аны Hyundai Sonata үлгүсүндөгү унаа сүзүп, айдоочу окуя болгон жерден изин жашырган. Кагылыш унун кесепетинен скутер айдоочусу каршы тилкеге ыргып, ал жакта 1987-жылы туулган Жаран башкарган Hyundai Sonata унаасы менен экинчи жолу кагылышуу болгон. 17 жаштагы өспүрүм Toyota Camry унаасы менен полициянын автоунаасын сүзүп алган. Маңғыстау облусунда 17 жаштагы өспүрүм Toyota Camry унаасы менен полициянын автоунаасын сүзүп алган. Бейнеу айылында жол кырсыгы байкоо камераларына түшүп калган. Бактыга жараша жабыркагандар жок. Өспүрүмдүн ата-энеси автоунааны башкарууга уруксат бергендиги жана баланы тийиштүү деңгээлде тарбиялабаган үчүн административдик жоопкерчиликке тартылды. Сүйлөшкөн кызынын карызы бар деген жүйө менен 150 000 рубль талап кылган. Бишкекте жаран белгисиздер сүйлөшкөн кызынын карызы бар деген жүйө менен 150 000 рубль талап кылып жатканын айтып арыз жазган. Кылмышка шектүү катары 32 жаштагы жаран 80 000 сомду алып жаткан учурда кармалган. Кызды топ менен уруп алып өзгөчө кечирим сураган волейболчу Жылдызынын видеосу. Япониялык волейболчу Юци Нисида оюн учурунда кокустан кызды топ менен уруп алган. Андан кийин ал паркеттин үстү менен бир нече метр сойлоп барып чын жүрөктөн кечирим сураган. Бул окуя Япониянын волейбол лигасында болгон. Көрөрмандар Нисиданын мындай аракетин жогору баалап, анын спорттук маданиятын, тарбиясын жана адамгерчилигин мактап жатышат. Жеке авто мектептин жетекчиси камакка алынды. Бишкек шаарындагы 1-май райондук соту айдоочуларды даярдоо борборунун жетекчиси Бедербек Тагайбек уулун 1 айга камакка алуу чечимин чыгарды. Маалыматка ылайык, ишкерге массалык башаламандыктарга чакыруу жана мамлекеттик органдардын мыйзамдуу талаптардан баш ийбөө беренелер боюнча айып тагылган. Ат башыда 10 күндөн бери аким жоктугун уккан Ташиев чукул тапшырма берди. Ат башы районунун акими Эмилбек Абдыкадыров 21 январда башка кызматка өткөнүгүнө байланыштуу жумуштан бошотулган, бирок ордуна жаңы аким келген эмес. Камчыбек Ташиев облус башчысы Нурбек Сатаровдон районго эмне үчүн дагы эле жаңы жетекчи дайындалбаганын сурады. Ошондой эле бул маселени бүгүн чечүү тапшырмасын берди. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026-жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Эмне үчүн бүгүн чейин эме бар эле, картын бар. Я. Канча күн болду? Аким кетти. 10 күн. 10 күндөн ашты. 10 күндөн ашкандан бери ат башында аким жок, Эмне үчүн бар эле? Сиз президенттин өкүлүсүз, чалбайсызбы, сурабайсызбы? Чыгыңыз. Муну президентибиз деле билбейт. Маалыматты коюңуз да, биздин аким жок деп. Акимди алмаштырган күнү, аким кеткен күнү, ошол күнү барыш керек. Жаңы акимчи. Анан бир акимди алып кетип калып, 10 күн, 15 күн, 1 ай акими жок район туруп,
Бул неме деген? Бул сиздин күнөөрүңүз ошончу. Уктуңузбу? Бүгүн чечкиле. Мына бүгүн понедельник, бүгүн кайсы? Экисиби? Экиси. Бүгүн экиси понедельник. Бүгүн чечкиле. Ат башыга аким бүгүн коюлду. Билбейм кайсы акимди коет, ошол жакта биздин эмелер тандап алат, бирок ошонун баарын даярдап туруп эле кылышпайбы? Макулму? Ошо катуураак караңыздар. Бул биздин мына жетекчилердин ушул жерде иштеген баягы жетекчилердин туура эмес мамилеси. Аны сиз карап турушуңуз керек. Ар бир точканы карап Бүгүн 27 январь жогорку кеңештен чыктык. Болот Адылбековичке кирип, эртең менен саат 10го унан директору келем деп убадасын берген. Жана управ деламиден же өзү Каныбек Тургунбекович келмей экен, же анын орун басарлары 17:00 бирок саат 19:00 болду. Бүгүнкү күнгө чейин, бүгүнкү саатка чейин эч кандай жооп жок, эч ким келген жок, кандайдыр бир коркуп атабы же жообу жоктугунан келип атабы, келбей жатабы. Ошондуктан депутаттын чакырышы боюнча келбегендиктен бул да бир кандайдыр мыйзамдын бааланат экен да. Ошондуктан биз бүгүнкү күнгө чейин туңуюк болуп, караңгы түн болсо дагы эч кандай бир жооп ала алган жокпуз. Ошо 10 айлык окуу боюнча 10 айлык окуун жана алдын ала жанакындай эле айтып кеткендей, бул элдин талабына, мүмкүнчүлүгүнө дал келбеген нерсе экенин дагы эле ошого жооп ала албай атабыз. Эмне үчүн мындай реформа чыгарганын. This is a skill in itself.